Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Кудайга чек шүгүрдөр болсун. Бүгүн күндөрдүн эң ыйык күнү, бүгүн жума күн. Жума күнү жараткандан кандай ниет тилектерди кылган болсок эгер чын жүрөгүбүздөн, ал ниеттерди жараткан сөзсүз кабыл кылат деген. Бирок ушул айлардын эң султаны бул орозо, Рамазан айы деген. Бирок күндөрдүн дагы эң жакшысы жана анын күндөрдүн жакшысы бул жума күнү деген. Ошон үчүн ыйык жума күнүңүздөр кут болсун. Жума күнү кылган ниет дуалар кабыл болсун. Мына биз бүгүн ушу жума күнү дагы мен дайыма аракет кылам. Ыйык күнү башка жумуштарга караганда көбүрөөк сооптуу ишти жасаштыкка. Анан эми бул жерде азыр биз келип отургандыгым, мына ошол сиздерге биринчи жолу эмес, бул биз бир канча жолу улам чагылдырып келебиз. Мына биздин кичинекей мекендешибиз Бекжанчиктин акыбалы, абалы тууралуу. Азыр биздин Бекжанчиктин Кудай буюрса абалы күн санап жакшырып келатат. Биз сиздерге жакшы мындай бир маалымат айткыбыз келет. Себеби сүйүнүч кичинекей болсо дагы азыр Бекжандын бул жарык дүйнөгө келишине себеп болгон энекеси турат, Мээрим. Мээрим дагы кичине болсо дагы баланын кичинекей кыймыл аракети эненин жүрөгүн сүйүнтүп турат. Анан ошол баардык мындай кол аткан бир туугандарга сөз башында ыраазычылык билдирем. Анан Мээрим азыр мына алыста туруп Россиянын бүт шаарларында деги эле Бекжанды видеодон көрүп калып, ушул реквизитке 5 сом болсо дагы 500 сом болуп, 1000 сом болгон колунан келген кол сунуусун жасап келет, элдер салып келатпайбы? Ошол салган бир туугандарга мындай биздин эмебизде мисалы маалымат берип коелуп атпайлыбы? Азыркы учурда абалынан айтсаң, азыркы учурда кандай болуп өтүп атат Бекжан? Саламатсыздарбы? Бүгүнкү жума күнүңүздөр менен баарыңызга айтылган тилектериңер кабыл болсун. Балама да дуа кылып коюңуздар. Ошол бүгүнкү учурда баламдын акыбалы жакшы. Сүйүндүм кечээ күнү бар. Анализдерин айтканда ошол жакшы деп айтышты да, сүйүнүп ушу үйгө келип убакыт керек, жакшы болуп келатты, эмеси түшүп келатты дейт. Өйдө көтөрүлгөн буттары кыймылдап кетпейби? Ошол полный буттан алганда мунукунчу жашнакай эле жүгүрүп жүргөн эмесинде бул. Биринчи буту кыймылдабай калган, Буту кыймылдабай калган, эки буту ошо бирок буттары кыймылдай элек азыр. Анан колу да кыймылдабай калды, андан кийин башы кармабай калды да такыр. Анан ошо менен отключка болуп калды. Азыр Кудайга шүгүр өзүнүн эсине мындай келип келатат да. Анан ошо анализдерди тапшырып, анализдери да начар чыгып аткан. Тапшырып, өпкөсү бул сол өпкөсү вообще иштебей калган, ателектасы болупчу. Кээ сутулуп кетет экен, мунукуна какырык болуп калган. Анан бронхоскопия кылабыз, тешип, бул жерде тешип, өпкөнү тешип тазалайбыз дегенде мен макул болгом. Андай анткени ошол көнүп алса, улам кылдырып туруш керек экен, мен кылдырбай үйгө алып чыгып кетип калгам больницадан. Азыр Кудайга шүгүр, өпкөсүн тарттырсак, өпкөсү ачылыптыр, 80% ачылыптыр, азыр көрсөтүмбүз. Ошонун баарын сүйүнүп, кечээ аябай ушундай сүйүнүч деме болду бизге. Мынакей могу өпкөнү могу сетте көрсөтүп коеюн. Бул сол тарабы такыр көрүнбөй калган өпкөнүнчү. Мынакей азыр уже бар экен да, 80% өпкө ачылды дейт да. Ошондо бул эмеси, бул диафрагма деп коет, бул жердеги өпкөнүн дем алуусу бир эле өпкө менен дем алып калганда, бул эле могул өпкөсү менен. Азыр бул дагы уже иштеп баштады деп врачтар аябай жакшы сөз айтты. Мен врачтардын ушуга чейин жаман сөз кылып келаткам да. Ошол бизге ушундай кабар болуп, анан ошо элден чогулган акча күнүмдүк тарысына майда жүдөсүнө кетип атты. Кудай буюрса баары жакшы болот, Кудай буюрса. Азыркы учурда Мээрим Кудайга чек шүгүр болсун, урматтуу бир тууган. Мына баарыбызга эле маалым, бүгүн иштеп дагы бири-бирөөнү камсыздап, багыштык кыйынга туруп аткан учур. Бирок иштейин десе баланы таштап кете албай, акча отуруп жанында отурайын десе каражат маселеси мындай бир зээнди кейип аткан учур. Бүгүн биз ушул жерде, ушул үй бүлөдө болуп жатат. Ошон үчүн сиздерден көптөн көп өтүнүч, көптөн көп суранарыбыз ушул Бекжан, мына Кудайга шүгүр, мына бүгүн күн санап жакшырып келатканда сиздердин салымыңыздар менен болуп турат. Бул дагы болсо, бирок дагы да биздин салымыбыз зарыл. Колубуздан келсе менин 100 сомум эмне болмок эле, же бергеним жетти болду бекен, ал эмне кылды болду экен деген сыяктуу бир
туура эмес ой жүзүктөн алыс болуп, жараткандын алдында бир жакшылык кылып, балким мына ушундай жигиттер Кудай буйрса Аллах Таала кичинекейинен бир сыноо менен бышырып, балким эртең элге журтка чоң салымын кошкон чыгаандардын бири болуп чыгаар Кудай буйрса. Ошондо Бекжан канчалаган сооп ишти жасаса, эртең кабырда кайсыл бир күнү биз дүйнөдөн өткөндө балким ушундай кичинекей эртеңки келечек муунун жакшылыгы биздин кабырыбызга чейин жетип тура турган соопторду жасап турар. Ошон үчүн үмүтсүз бир гана шайтан деген, адамзат үмүт менен жашайбыз. Көп сүйлөп мындай башыңыздарды мындай бир оорутсак, кечирим сурайт, бирок аз эле сүйлөп коелу десек, биз аз сөз менен жеткизе албай жатабыз мындай кыйынчылыкты. Ошон үчүн мындай Бекжанга окшогон кичинекей балдар бүгүн мультфильм көрүп ойноп отурушат. Эне менен жетелешип паркта жүрөт. Оюнчук менен ойноп, оюнга тойбой турган убак болуп турат, бирок мунун баарын түшүнүп, бирок келбей коюнча мен да жүрөгүм ооруйт. Эмне болду экен? Жүрөгүмдө ушул ар бир ушул кыргыздын эмес. Анан ошон үчүн колубуздан келишинче жардамыбызды бере берсек, мынтип чекебизден бирибиз сүйлөшүп, жетелешип оңоло берсек кандай жакшы нерсе бул Кудай астындачы. Адамдар согушта деле бири-бирине жардам беришиптир. Могу жерде болсо кичинекей Бекжандын апасы, атасы, жакындары аракет кылышып, ана Кудай буйрса жакшы. Бирок азыр вообще эле унутуп калды. Илач күндө отурсаң азыр мындай эметип калды. Кадимгидей тургусу келип атат, аябай аракет кылып бала. Күлүп коет, улам жыгап күлүп коет. Аябай аракет кылып жата берип тажайт деди, ыйлайт аябай. Ушул кичинекей Бекжандын аракетине келгиле биз да аракет кылайлы. Мен колуман келишинче ушу бүгүн Кудай буйрса азыр сүйлөшүүнү жасайбыз. Эме Мээрим, мен жана массаж жасаган эже менен сүйлөшөйүн. Ал эжебиз дагы мага өткөндө байланышка чыгып айтканда, ошондой бир эметсе мен да колуман келген жардамым ушул депчи. Кимибиздин колубуздан эмне келет, ошону эле кылып койсок, бул жерден чоң жардам болуп калат. Ал эже экөөбүз да байланышып, ушундай бир ДЦП, ушундай балдарга мен массаж жасап ушундай эме кылам. Болгону мен ошол жерде мен дагы жардамым болсун деди. Ал эжедердин дагы ыраазы болсун жараткан. Келиңиздер биргеликте бири-бирибизди жетелешип, жакшылык кылганды, бир тажабайлы, жакшылык кылсаң тажабайлы Кудай буйрса. Аллах баарыңарга ден соолук берсин. Кимде ким ушул мынакей Мээримдин атына Бекжанга деп акча которуп аткан болсо, эгер ушундай бир кыйналып турган бир туугандарыбыздан айланасында аракетти жасап аткан бир туугандар, кол сунуп аткан бир туугандар, сиздердин балдарыңыздар оорубасын. Эч кимибиздин балдарыбыз оорубасын. Жараткандан жөн эле кур эле сурап отура бербей, кол сунуп, аракет кылып, аракет сенден, береке менден деген. Келгиле аракет кылып, жараткандан сурайлы. Жөн эле үйдө отуруп эле Кудай менин балдарыма ден соолук бер деп коюшлук эмес. Кыйналып турган наристенин жанына келип, акыбалын сурап, анан жараткандан тилеп, кол сунуп, ушу дары-дармегине жарап калсын деген кол сунуулар менен анан кур эле сурай бербейли. Ошон үчүн баарыңыздарга амандык, баарыңыздардын үйүңүздөрдө тынчтык, бейпилдик орносун, жараткан дайыма береке болсун. Сиздерден жардам сурайбыз ушул. Салымыңыздарды ошо балыма кошуп коюңуздар, суранам ушу жакшы күтүп туруп кетишине. Жакшылакта жүгүрүп эле жүргөн балам 2 күнүн ичинде ушу врачтардын ушу айынан десем болот ушундай акыбалга түшүп калды. Азыркы учурда ушу мынакей үйгө келгенден бери жылыш болуп атат. Ушу кыргыз элинен жардам сурап келип атабыз ушул жака чейин. Салган салымыңыздардын баары ушу Бекжанга жетип атат. Мынакей чоң рахмат баарыңыздарга. Өткөндөгү каражат чыгардыра деп кана, чогулган азыркы учурда канча болуп кеткен? Өткөндөгү боюнча 49-36 миң сом болуп, анан сомго 6 миң түшкөн ошо менен. 42 миң чогулган жалпы эсеп. Жалпы эсебинде мына 42 миң чогулуптур өткөндө чакыр кылганыбызда. Эми ошентип ар бир видео чакыр кылып койсок, ушул 40 миң 50 миң тегерен чогулуп турса, мен ойлойм Бекжандын ден соолугу жакшырып кетсе, бул зыян таппайбыз жараткандан Кудай болсо, сөзсүз жакшылыктар менен коштолобуз. Бизге бир айга расходубуз 100 миң 90 миңге чейин келет. Bir ayga. Анын баары айтылганда кээ бирөө баары ишенбейт экен. Сөзү менен айтыш өтө кыйын да анча. Ама өз көздөрү менен көрүп келет, кээ бирөө келип көргөндөр анан ошондо айтышат да, чынын эле ошондой экен деп. Биздин аппаратыбыз эле ушу расходко аябай жетти ушулар баары. Булар одноразовый ушулардын баарын алмаштырабыз. Бүт булардын баары. Одноразовый күнүнө которуп турат же кандай? Күнүнө даже бул күнүнө которобуз ушундан. Бул которбосо баланын өпкөсүнө инфекция кирип кетет. Анан
жууп тазалап коеюн десем да бул жерде өткөндө ушу акча жок, ошондой кылып аттым. Анан моулар эле уже бирөөсү эле бир штук эле 106 рубльдан турат, булар Москвадан келет. Бул мен бир күндө 6 штуктан алмаштырам. Мынакей көрдүңүзбү? Буну Ушул 2 саатта карайт. жолу бар бекен? Ушул арзаныраак жолу. Ушул Москвадан алдырсак. Москвадан алдырганда. Если бияктан алдырсак, бияктан жок. Бизде аппаратта балдардан биз экинчисин деп алганбыз, үйгө чыккан. Анан андай эле биякта сатпайт мындай. Больница бербейт. Больница даже бир штук бербейт. Буларынын баарын алабыз. Булардын баасы эле могул өзү эле 2000 сом турат. Могул өзү эле. Ада күнү жаңырабы? Бул дагы мынакей бул моголардан наразы, буларды колдон келсе тоже күндүгө, бирок мен азыр күнүгө кыла албайм. Бунун баасы 3800 сом турат. Бул увлажнительный дагы мынакей увлажнительный деп баночкасын баня деп коет, ошонусун да алмаштырып турушубуз керек. Анысы да аябай кымбат турат. Бүт эле 2000-3000 сомдон турат баары эле. Ногул аппарат немелери, машиналар. Ногулар, мисалы. Аппаратка эле дарысынан тышкары аппаратка аябай көп кетет биздики. Анан бул смеске. Ушу смеске аябай бизге ушу күнүнө баланын белогун, анан весин түшүрбөйт, кармап турат бир калыпта. Муну алып бербей койсок, веси түшүрүп кетет, түшүп калат да. Бул Москвадан келет, бизде жок. Биякта жок, Жок, биякта жок. Заказ кылып алдырабыз, бир алдырганда 10-дан 20-дан баасы 1050 рубль. Почти биздин акча менен 1100 болуп калат. Жол киреси да бар менен ушул эмени алдырып койгон, бир айга эптеп 15 тутту жеткирип ташыйсы. Кудайым буйруса баары жакшы болот. Мунун баары мынакей могул 1 штук 30 сомдон турат. Мунун бир күндө 4 штуктан алмаштырабыз. Тамагын тазалайт. 10 сомдон алмаштырам, бул да Москвадан келет. Биякта сатылбайт мындай нерселер. Мунусу катуусу бар, арзаныраак, бул жумшагы да бар. Мордун өйкөп салбаш үчүн бул дагы Москвадан келет. Мунун баасы тоже 40 сом ушундай турат. Расход аябай кетет, ошо кээ түшүнбөйт анан мынча акчанын баарын деп жана. Башка түшкөн биз деле мындай өмүрү башка түшкөн эмес, бир күнүн ичинде эле балам ушундай акыбалга түшүп калып жүрүп элем. Ангина деп дарылай бер. 2 бут баспай калдым. Азыр буттарым устайт, аябай ушалап турам, колуман келген. Буйруса жакшы болуп кетет, буйруса жакшы болот. Аллах Таала дарты берет, дабасын берет жаратканчы. Мээримдүү зат Аллахым. Анан ыйлап агыла, мээрим буйруса баары жакшы болот. Мына урматтуу бир тууган, өз көзүңүздөр менен эми биз болгону эле баягы көркөмдүү кошумчадан алыспыз болгону. Мээримди азыр айтып жатасың. Жанагынтип кээ бирлер комментарий жазып калат. Комментарийге көңүл бурба. Комментарий эмес, бүгүн мен өзүм да башымдан көп эмелер болот, мындай учурларчы. Азамат мынтесиң, тигинтесиң, анан мээрим сан да келсем өткөндө айтып атпайсыңбы, мына бүгүн да ушинтип балаңдын аркасынан оокат кылып атасың деп айтылгандар да болот деп атасың. Эми антип жүрөгүңдү оорутпа, антип башка түшкөндө адамдын билет экен, бирок башына эч кимдин башына түшпөсүн бул нерсечи. Анан эми мына кече күнү мисалы бизге жакшылык кылып, кол сунуп, өзү демөөчүлүк кылып жүргөн бир туугандарыбыз кайра өздөрү кайрылып калышып атат, мээрим. Ушундай болуп атат да, анан эми биздин айла жок болуп атпайбы? Сыноосу. Ошон үчүн караңыздар, эртеңкини билбейбиз. Ооз кезде сүйлөштөн алыс болойлу. Бирибизге сүйлөсөк жакшы сөз сүйлөйлү, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн келиңиздер. Трубкасында ошо трубкасы болот, трахея деп коет, трахостоманын трубкасы. Ушул трубкасындагы бул аябай открытый рана болгон үчүн муну колдон келсе 2 күндө бир алмаштыргыла дейт да врачтарчы. Анан колуңарда жок болсо эми экөөнү алып коюп жууп тазалап алмаштырсаңар болот, аябай опасный дейт. Анан ушунусун да алдыра албай отурам. Инфекция кирип кетиш коркунучу бар, ушуну да алмаштыра албайм, бунун баасы да аябай кымбат. Бул ошо Москвадан келет, бул да биякта жок. Эко бар азыр ушу жууп билбейм, Кудай сактап, махротасы багы эме болуп катканда көк сыяктуу болуп баштайт экен, инфекция кирип кетсечи. Мен ойлойм, мен биздин чакырыгыбыз эми колубуздан келишинче ушул нерсе экен, биздин колдон келе турган. Бирок бир нерсени эскертип айткым келет, урматтуу бир туугандар. Азыркы учурда кимдир бирөөбүз балдарыбызга кымбат баалуу оюнчук, башка бир нерселерди алып берүү эмесинде болуп аткан болсок, бул жерде бул эне бала
бир өмүр чогуу бир жашашлыкка жөнөң эле бир чогуу биргеликте күн өтүп атканына шүгүр деп тургандыгын көрүп атасыздар, көрүп атабыз. Ошон үчүн колубуздан келишинче баягы биздин өзүбүздүн балдарыбыз мына жаныбызда жөн эле дени сак 12 мүчөсү түгөл ойноп жүргөнүнө шүгүр кылсак. Анткени андай мүмкүнчүлүккө жете албаган мындай үй бүлөдө биздин боордоштор жашап жатат. Урматтуу бир туугандар, ошон үчүн келиңиздер колубуздан келишинче кайдыгер карабайлы, кол сунайлы буюрса. Жок, могул жерде мен туткан эмени алып кое берейин, мен подсъемкага звук түшпөйт деле. Колдорумду кыймылдаткычы мына. Колдорубуз кыймылдап адатта. Могул менен аябай тырыштырып атат прям. Массаж аябай керек деп да, ошо массажга кылдыра албай атам, акчам жок. Жок, массаж, сиз менен да сүйлөшөйүн азыр. Массаж бар. Эметип чекесинен өбүп койсоңуз. Мээрим ошол эмедечи, могул азыр сордуруп атасың го, бул несин эметип атасың? Ошо өкпөсүндөгү какырыктарды чыгарып атам. Жөтөлө албайт да. Өзү жөтө албайт, сен муну сордуруп аппараттын жардамы менен, Сордуруп аппараттан сордуруп турбаса, бул өпкөсү кайра жабылып, анан ошону иштебей калышы мүмкүн экен да, баягы какырык басып калат экен, анан жанагындай тешип өпкөсүн анан алып чыгышат экен да. Кечээ түндө свет өчүп калып, айланып кетип, эмне кыларын билбей калдым да, генераторду алган эмеспиз. Моунусу менен оозум менен соруп чыгардым какырыктарын, ошентип отурдум. Кудай, карачы. Бала үчүн эмнелерди гана кылбайт ошол. Кудайым. Мына урматтуу бир туугандар, карагылачы, мына ушундай экен, күнүнө ушундай эми. Муну улам эметип туруш керек экен да. Больницада ошон үчүн да муну кээ бирөө сордурат, баары бирдей кечке эле баягы өзүнүн баласындай карабайт да бирөөнүн баласын, анан больницада мени да күндүз көп киргизбейт, анан ошондон да болот экен да, бул какырыкты бат-баттан сордуруп турбаса өпкө жабылып калат экен, анан бул ошо каралбай калып да ошо өпкөсү жамандап калат. Азыр мынакей мээрим эч жака чыкмай жок, Бекжандын жанындасың, Чыксам да ошо чакырып туугандарым чыкып 1-2 саатка отуруп жумуштарын бүтүрүп келе калам, ата чыкпайм эч жака. Чыксам да оюм баары биякта келгиче жашам. Эч кимге каалабайм ушундай. 8 айдан бери ушу алышып кетти азыр. Гормональ ичип атып ушу толуп да кетти өзү үчүн. Буюрса жакшы болуп кетет, Кудайым буюрса, Кудайым буюрса. Аябай эмес, аракети бар да, жакшы. Аракет кылып атат аябай менен. Мен жаным. Бекжан молодец, улам Гүлү апасынын маанайын көтөрүп тура турбайбы, Бекжан? Аябай күлөт, кечээ свет күйүп кетсе менен жыргабайт. Алтын Катты свет күйүп кетсе. Күгүмдөр Thank you.